Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Жараткан Аллах Таала окулган кереметтүү Кур'андан пайда болгон соопторду жалпы өтүп өткөн мархум мархумаларга өзгөчө жума намазына шашып келген, өзүңө кулчулук үчүн келген жамаатыбыздын өтүп кеткен ата-эне туугандуктарына багыштадык. Өзүңүн рахматың алып, жайын жанатан кылып, бейиштик инсандардын катарына кошкун. Бирахматика я архамар рахим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям كان كثيرا ما يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلعة الدين وغلبة الرجال. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Hazreti Anas риваят кылган хадисте эң көп айткан дуасы Аллахым кайгыдан, көйгөйдөн, алсыздыктан, жалкоолуктан, ичи тардыктан, жанакындай көр албастыктан сакта, карыздан сакта, өзгөлөрдүн астында кор болуудан сакта деп пайгамбар эң көп кылган дуаларынан. Мен канат ад-дунья хаммуху фаррака Аллаху алейхи амра ва жа'ала фақраху байна айней. Кимнин максаты дүние ола турган болсо, Аллах Таала ал адамдын ишинде кыйынчылыктарды түзүп коюп, жана дагы көз алдында мына ошол эмне кедейчиликтин артынан чуркоо менен күрөшүү менен алек болот. Валам я'тихи минад-дунья илля ма кутиба лаху. Канчалык дүниөнүн артынан куубасын, Кудай пешенесине жазган гана рызкысына жетет. Ал эми кимдин максаты акырет боло турган болсо, Аллах Таала ал адамдын ишине жеңилдик берет, ал адамдын жүрөгүнө жанакындай каниет берет. Дүние ал инсан күтпөгөн тараптан ал инсанга келе берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан хадистеринен. قد يرى البعض أن التسامح انكسار وأن الصمت هزيمة ولكنهم لا يعرفون أن التسامح يحتاج قوة أكبر من الانتقام. Чындыгында кээ бирөөлөр кечирип койгондо өзүн кечирим сураган адам же кечирип койгон адамды жеңилди деп эсептешет. Унчукпай койгон адамдарды бул жанакындай кор болду деп ойлошот. Алар билишпейт. Унчукпай коюу же кечирип коюу бул чыныгы жанакы күч экендигин, чыныгы бир эрдик экендигин, чыныгы бир эрк экендигини. Анасумта аква мин айи калам. Унчукпай коюу ар кандай сөздөн күчтүүрөөк. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул дүйнөнү момундар үчүн сыноо экендигини, убактылуу экендигин баяндап, мусулмандар, момундар кээ бир нерселерде рамканын ичинде жашаш керек экендигин айткан. Ал-хаяту фи сабилилlah азам минал маути фи сабилилlah. Аллах жолунда, ыйман жолунда жашаган Аллах жолунда өлгөндөн жакшыраак, сооптуураак. Дин жолунда өлүп кеткенге караганда дин жолунда узагыраак жашаган жакшы. Динимди коргоймун, ыйманымды коргоймун деп өлүп кеткенге караганда ыйман, ислам көрсөткөн тартип менен жашаган алда канча жакшыраак. Иза кунта туридул жанна фалзамис сала. Жаннатты каалаган адам намазга бекем болуш керек. Ва иза кунта туридул гина фалзамил истигфар. Эгер каниеттүүлүктү, жүрөктөгү бир тынчтыкты каалайм дей турган болсоң, анда көбүрөөк Кудай Тааладан кечирим сура. Ва иза кунта туридул махабба фалзамил иптисама. Эгер сүйүүдү, жүрөктөгү бейпилдикти каалай турган болсоң, анда дайым жылмайып жүрүш керек өзгөлөргө. Ва иза кунта туриду саада фалзамил Кур'ан. Эгер дүйнө жана акыреттин бактылуулугун каалай турган болсоң, анда кереметтүү Кур'анга, Кур'андын эрежелерине бекем бол. Зайд ибн Аркам айтат: "Ла aqulu lakum illa kama kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaqul." Мен силерге пайгамбар айткан гана сөздү жеткирип коюуну туура көрдүм. Өзүмдөн эч нерсе кошпоймун дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям yaqul: "Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba." Пайгамбардын эң көп кылган дуасы: "О Аллахым, пайдасыз илимден сакта, коркпогон жүрөктөн сакта, тойбогон нафсиден сакта, wa min da'watin la yustajabu laha." Өзүң кабыл кылбаган канча жалдырасак дагы өзүңнүн астында кабыл болбогон дуадан сакта деп пайгамбардын эң көп айткан батасы, дуасы мына ушул эле, эң көп айткан сөзү ушул эле.
قد يراك البعض تقيا وقد يراك الآخرون مجرما. Кейбіреулер сізді тақвадар десін, кейбіреулер сізді бұзықы günökör десін. وقد يراك الآخرون كذا وكذا. Кейбіреулер дағы сізді тигіндей, мындай десін. Бирок чындыгында ақиқат өзүңүздү өзүңүз аябай жакшы билесиз. Өзүңүздүн ичиңиздеги жан дүйнөңүздү сизден башка эч ким билбейт. Хува сиррун алакатука би раббик. Сиздин жараткан Аллах Таала менен болгон мамилеңиз өзүңүзгө белгилүү. Фала ягурраннакал мадихун. Мактагандар сизди көптүрүп бербесин. Вала ядурраннакал qadihun. Сизди жемелегендер чөктүрүп бербесин. Чындыгында сиз өзүңүздү өзүңүз өзгөлөр мактаса дагы, жемелесе дагы жакшы билесиз. Кереметтүү Кур'ан, балил инсану аля нафсиги басира. Адам өзүн өзү аябай жакшы билет деп айтат. Min khuturatil aishi bayna taati wal ma'siya. Эң коркунучтуу жашоо күнөө менен сооп иштин, күнөө менен тоонун ортосунда ойноп жашаган. Эң коркунучтуу жашоо бир күн намазда, бир күн күнөөдө. Абет кечейин бир жерде, абеттен кийин бир жерде, абетте жумада. Бир жумасына бир жол жума намазга келип коюп калган күндөрү каалагандай жашоо эң коркунучтуу жашоо. Анткени Аллах Таала тараптан алынуучу жан сиз тооба кылып аткан учуруңузда келеби, же болбосо ойноп жүргөн учуруңузда келеби, бул нерсени сиз билбегендигиңиз үчүн эң коркунучтуу жашоо тооба менен күнөөнүн ортосунда ары бери секирип ойногондук. Иф'алу таата ихласан ла тахаллусан. Жаратканга моюн сунуп ибадат кылууну берилүү менен кылыш керек. Эптеп эле атметка үчүн кутулуп коюу үчүн эмес. Ва хафиз аля нақли тақаррубан аля нафли тақаррубан ла такарруман. Аллах Таалага жакындоо үчүн кээ бир сооп иштерди аткарыш керек. Адамдардын астында авторитет болуш үчүн, атак даңкка жетиш үчүн эмес. Фаанта валлаху ахважу литтаа ва раббука субхана ганиюн анха. Чындыгында жаратканга жакындаш үчүн кылынып аткан ибадаттарга сен экөөбүз муктажбыз. Улуу Аллах Таала бул нерселерден муктажсыз. Ла тажал хаммука хуббун нас. Максатың адамдарды сүйдүрүү, адамдарга жагынуу болбосун. Фаннас кулубухум мутакаллиба. Адамдардын жүрөктөрү ойноп турат. Бүгүн жакшы көрсө, эртең жек көрөт. Бүгүн шеф дегендер эртең аркаңдан жемелеп сөгүп жазат. Ооматың келгенде жаныңда, оомат кеткенде жалгызсың. Жанакы досум чачымдан көп деп, бирок башыңа бир көйгөй түшкөндө кал экениңди, таза экениңди ошондо билесиң деген сыңары адамдардын жүрөктөрү ойноп турат. Адамдарды сүйдүрүш, адамдарга жагыныш болбосун. Qad tuhibbukal yawm wa takrahuhu gadan. Бүгүн сени сүйгөндөр эртең жек көрүшү мүмкүн, урматтуу мусулман биртугандар. Walyakun hammuka kayfa yuhibbuka rabbun nas. Биздин максат канткенде Кудай сүйөт деген ошол нерсенин алкагында баш оорутушубуз керек. Fa innahu ina habbaka. Эгер жараткан Аллах Таала сүйөт турган болсо, ja'ala afidatan nas tuhibbuk. Адамдарды дагы сени сүйдүрүп коет. Эгер Аллах Таала сени сүйөт турган болсо, wal haram yabqa haraman hatta walau kana al-jami'u yaf'aluhu. Арам бойдон калат. Элдин бардыгы мына ошол арам ишти аткарса дагы. Акыйкат, чындык, адилеттүүлүк, ар бир кылган кыңыр иштин жазасы бар экендиги бул акыретте сөзсүз. Пайгамбар хадисте айткандай, жанакы мүйүзү жок эчки, кал эчкилер мүйүздүүдөн өчүн алат дейт. Ал-касасу минал хак. Ар ким берген зулумуна жараша, кыйынчылыгына жараша жообун алат дейт. Уурулук кыласыңбы, коррупция кыласыңбы, башка кыласыңбы, элдин акын жейсиңби, жана башка. Бүгүнкү мына биз азыр бүгүн кайрадан путка туруп аткан Кыргызстан мамлекети бир канчалаган нерселерди башыбыздан өткөрүп, жанакы кыңыр иш 40 жылда дей турган болсо, мына эгемендүүлүк алгандан бери каалагандай кыңыр иш кылгандардын бүгүн мына бир четинен, эми фамилияларын мен айтпай эле коеюн, өзүңүздөр баарыңыздар күн сайын бияктан окуп атасыздар. Көндө бирден биринин жерин алып атат, биринин үйүн алып атат, биринин дишин алып атат, бири Дубайда, бири Европада бадарга болуп качып, эмне болуп атат? Азапталып атат. Айтайын дегеним, урматтуу мусулман бир туугандар, максатыбыз жаратканга жагуу болсун, максатыбыз адал рызкы табуу болсун. Мына ошондо Аллах Таала адамдарды сүйдүрүп коет. Арам бойдон калат. Хатта валау кана жамиу яфалуху. Элдин бардыгы мына ошол арам ишти аткарса дагы. Элдин баары уурдап атат го, элдин баары алып атат го деген нерсе сизди жоопкерчиликтен качырбаш керек. Канчалык элдин бардыгы уурдабасын, албасын, бул дүйнөдө болбосо дагы акыретте жараткандын астына барганда жооп берер бар күн бар экендигин эч ким өзү унутпашыбыз керек.
Кээде кызыңды айт, келиниңди айт, узунураак кийсин, башка кылсын десе, эми биздин коомчулукта баары эле ушинтип жүрөт го дейт. Баары ошентип жүргөн болсо, ал нерсе эртең кыяматтагы шылтоого жарабай калат. Ла татаназалан мабдаик. Сен өз принцибиңден, максатыңдан тайбагын. Фасауфа тухасаб вахдак. Жараткандын астына барганда жалгыз жооп бересиң. Иж'али нафсика хабиатан ва сариратан. Ла я'ламуха иллаллах. Өзүң үчүн кабырда Кудай менен жалгыз калганда пайдасы тие турган жашыруун сооп амалдарды аткаргын. Жараткан гана биле турган. Кама анна зунубал халават мухликат. Факазаликал хасанатул халават мунжиат. Эч ким көрбөгөн жерде кылган, жашынып алып кылган күнөөлөр адамды жок кылган сыяктуу, халак кылган сыяктуу, азаптаган сыяктуу, эч ким көрбөгөн жерде кылынган сооп иштер дагы Кудай Тааланын астына барганда азаптан кутулушуңа себеп болот. Валлаху я'ламу ва антум ла та'ламун. Аллах баарын билип турат, тилекке каршы силер аны билбейсиңер дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, сыноого келген, убактылуу жашоого келген дүйнөдө ар бир кадамды ойлоп басыш биз момундардын, биз мусулмандардын милдети экендигин эстен чыгарбашыбыз керек. Акыреттин азабын, Кудай Тааланын эсебини алыс деп ойлобош керек. Кереметтүү Кур'анда алар ал акыретти өтө бир узак деп, алыс деп ойлошот дейт. Бирок биз ванараху кариба, акыреттеги эсеп берер күнүңөрдү, азапталар күнүңөрдү аябай бир жакын деп билебиз, эртең эле боло тургандай деп билебиз деп кереметтүү Кур'анда Аллах Таала мына ошол эсеп кысап күндүн жакын экендигин баяндайт. Салафи салихиндер 3 сөздү айтат. Бул 3 сөз алтындан дагы баалуу болгон сөздөр. Ман аслаха ма байнаху ва байналлах, аслаха Аллаху ма байнаху ва байнан нас. Ким Аллах менен өзүнүн мамилесин оңдой турган болса, Аллах Таала ал инсандын адамдар менен болгон мамилесин оңдоп коёт. Ман аслаха сарирата, аслаха Аллаху аланията. Ким ички жашыруун жан дүйнөсүн оңдой турган болса, Аллах Таала ал пенденин тышкы келбетин, сыртта кылынган адеп акылык мүнөзүн оңдоп коёт. Ва ман яхтама би амри ахирати кафаху Аллаху амру дуньяху ва ахирата. Ким акырет амалы менен алек боло турган болса, Аллах Тааланын дүйнөлүк ишине дагы, акырет ишине дагы иншаллах жетиштүү дейт урматтуу мусулман бир туугандар. Ашадду анваул хасара ан такуна ал жаннат ардуга самават вал ард ва ла южат лака маканан фиха. Эң өкүнүчтүүсү кенендиги асман менен жерден кенен болгон жаннатта Аллах Таала жараткан миллиарддаган инсандардын бардыгын ичине батырган асман жерден кенен болгон жаннатта сага бир кичинекей орундуктун жетпей калышы, калбай калышы дейт. Эң чоң өкүнүч, эң чоң банкрот кенендиги асман менен жерден кенен болгон жаннатта сага бир местанын табылбай калышы. Игтанимил хаята фахия задук. Бүгүн жашооңду пайдалангын, жашооң сенин азыгың. Алияум амал била хисаб, ва гадан хисаб била амал. Бүгүн амал бар, эсеп жок. Канча сооп аткарасың, мынча сооп аткардың, мынча күнөө аткарында бирөө сага кечкурун отчетун чыгарып бербейт. Бирок эртең отчет ала турган күн бар, ал күнү бир аз сооп кошуп коеюн деп, бир жолу субханаллахны көбүрөөк айтып коеюн дегенге мүмкүнчүлүк болбой калат. Фагтаним яума амалика ли яуми хисабик. Бүгүн амал кыла турган, намаз окуй турган, сооп кыла турган күнүңдө, эсеп бере турган күнүң үчүн көбүрөөк аракет кылгын, көбүрөөк сооп иштерде жарышкын урматтуу мусулман бир туугандар. Саад ибн Абу Ваккас айтат: Я Расулаллах, айюн нас ашадду балаан. Адамдардын эң көп балеге, сыноого кабыла турганы ким дедим дейт. Аллах Таала тарабынан оор сыноолор кимдерге берилет дедим. Алдыраак жылып алыңыздар, кеч келгендер аркага отурсун, аттап өтпөстөн. Саад ибн Абу Ваккас айтат: Я Расулаллах, адамдардын эң көп сыноого кабылганы ким десем, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ал-анбия сумма ламсал фаламсал. Пайгамбарлар, андан кийин пайгамбарларга окшогон адеп акылыкта, таквалыкта пайгамбарларды ээрчигендер деди. Фаюптала ражул аля хасаби дини. Инсан диндеги өзүнүн бекемдигине жараша, ыйманына жараша сыналат. Фаинкана динугу сулбан иштадда балаугу. Дининде бекем боло турган болсо, сыноосу дагы көбүрөөк болот. Ваинкана динугу фи диниги риккатун уптилия аля хасаби дини. Эгер дининде слаби боло турган болсо, назик боло турган болсо, эптемей намаз окуган боло турган болсо, анда мына ошого жараша гана сыноо келет. Ал эми дининде бекем болгондорго
көбірек сынаулар келет дейт, урматтуу мусулман бир туугандар. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. Адам баласына сыноо келген учурда ошол сыноого сабыр кылып, сыноо менен жанакындай күрөшүп жашап аткан болсо, ал пенде жер бетинде эч бир күнөөсү жок адам сыяктуу басып жүргөндөрдүн катарында болот. Ayyuhal abdul mubtala. Бүгүн жашоосунда көйгөйү бар, жашоосунда проблемасы бар. Бүгүн Аллах Таала тараптан ар кандай балелер менен сыналып аткан пенделер. Бүгүнкү бул биздин жума баяндагы кайрылуу карызы барларга, кайгысы барларга, көйгөйү барларга, үйүн алдырганга, жерин алдырганга, ооруганга, бөйрөгүн алдырганга, операцияга акча таппастан акча чогултуп жүргөндөргө, кимдин жүрөгүндө көйгөй, кайгы боло турган болсо, пайгамбар жашоосуна бир саякат кылып, сенин көйгөйүң менен, сенин проблемаң менен пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын башына келген көйгөйлөр, проблемаларды салыштыруу, урматтуу мусулман бир туугандар. Ayyuhal abdul mubtala. Бүгүн башына көйгөй үйүлгөн, башында проблемасы бар пенде. Талаффат ямнатан ва ясратан фахал тара илла мубтала. Оңго, солго карай турган болсоң, бүт эле проблемасы бар, көйгөй барларга жолугасың. Кам минал масаиб ва кам минас сабирин. Фаласта анта вахдаг ал масаб. Бүгүн проблемасы бар, жалгыз сен эмес экениңди оңго солго карасаң байкап билесиң. Бәл масабыка анта биннисбати ли гайрика қалил. Бәлким сенин башыңа келген көйгөй проблема өзгөлөрдүн проблемасына салыштырганда көйгөй деле проблема деле эмес, урматтуу мусулман бир тууган. Кам мин маридин ала саририхи мин авам. Жылдап кроватында, төшөгүндө тура албастан жаткандар бар. Ятакаллаб зата ямин ва зата шимал яинну мин ал-алам. Оруудан онтолоп коюп, оңго солго жанакындай кыймылдап коюп гана бир оодарыла албастан жан башы чирип жайында жаткан инсандар бар. Кам мин махбузин маррат биги санават ма ра'a шамса би'айнихи. Жылдар өттү көзү менен бүгүн биз көрүп аткан, биз тердеп аткан, биз көлөкөгө качып аткан күндү бир жолу көрбөгөндөр бар. Кам мин макрубин ва мадюнин. Канчалаган проблемасы барлар бар, канчалаган карзы барлар бар. Анна лака ta'lam ilmal yaqin anna hazihi al-hayat sijnun lil-mu'min. Чындыгында сен ишенич менен билгин бул дүйнө бир рамканын ичинде бир жашагандай, бир сыноо үчүн келген, экзамен үчүн келген экендигибизди, бул жашоодун убактылуу экендигини, мына ушул жашоодо Аллах Таала тарабынан келген көйгөйлөргө туруштук бериш биз момундун милдети экендигини сезмейинче башыңдагы көйгөйлөр көйгөй бойдон кала берет, проблемадай сезиле берет. Халдака бика ал-хал фала тамлик куввата яумик. Бүгүн сага бир ушундай бир абал келдиби? Ачкалыктан башкадан өзүңдү өзүң сөйөй албай калдыңбы? Бейиш, тозок, дүнүйө акырет, 18.000 ааламдын жаралышына себепчи болгон Хабибулла, Набиулла, Аллахнын пайгамбары болгон, сүйкүмдүсү болгон, Хатибул анбия вал мурсалин, пайгамбарлардын акыркысы болгон, мырзасы болгон, төрөсү болгон пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам кээде мечитке кирип өзүн сөйөй албастан ачкалыктан жан баштап жатып калган күндөрү болгон. Айлар өтөтүдө. Айша энебиз айткандай, ал-хилал сумма al-hilal ва ла туqadu fi bayti rasulillah. Ай жаңырат эле, кайра жаңырат эле, бирок пайгамбардын үйүнөн казан кайнабайт эле, түтүн чыкпайт эле дейт. Түтүн чыкпайт эле дегени бул мына ошол эмне? Тамак аштын жоктугу, бүгүнкүдөй сенсорный электрический плиталар жок ал учурда. Абу Талха рааху фил масжид дахала Абу Талха ала умми Сулейм. Күндөрдүн биринде Абу Талха мечитке кирип, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды көрдү дагы, үйүнө кирип, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды көрдүм, ятакаллаб ва азуннуху жайан, араң нары бери ойдолоктоп мечитте олтурат. Пайгамбар ачка окшойт. Биздин үйдө жегенге тамак барбы? Пайгамбарды конокко чакырайын деди. Аялы ооба, эгер пайгамбар келе турган болсо, нандын жартысы менен бир аз курма бар. Эгер жалгыз келсе жетет, бирок жанында шериги болгон болсо тамам, үйдөгү продукт азык жетпей калат деди. Абу Талха Hazreti Anasты жөнөттү. Анас барып пайгамбарды чакыргын, акырын кулагына шыбырагын жалгыз өзү келсин деди.
Hazreti Anas barıp, "Ya Rasulullah, Abu Talhaga жооп бериң, сизди конокко чакырып атат, бир аз тамактанып алат кес" dedi. Пайгамбарыбыз жанындагы 80 сахабага, "Тургула, кеттик, бизди тойго чакырды" dedi. İştin bari öldü. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келип, "Абу Талха, мага берем деген тамагыңды алып келчи" dedi. Алып келип алдына койгондо пайгамбарыбыз колун салды дагы, "Бисмилла" деп Аллахтын аты менен барака тилеп, дуа кылып, "Аллахым ушул тамакка береке бергин" деп. Пайгамбар жеді, пайгамбар менен келген 80 сахаба жеді, Hazreti Anas жеді, Абу Талха пайгамбардын үй бүлөсү дагы келип жеді. Бирок тамак дагы эле ашып калды. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ушундай дүние акырет ал кишинин урматына жаралгандыгына карабастан кээде күнүмдүк тамагын таппай калган учурлары болгон. Бүгүн кээде сенин башыңа болор проблема көйгөй келгенде, бүгүн менин проблемам бар деген менин бир туугандарым салыштырганда, пайгамбар жашоосуна бир сапар кылганда, сен экөөбүздүн көйгөй проблема көйгөй деле эмес экендигини түшүнөсүң. Бүгүн үйүнө конок келгенде, мейман келгенде нан таппай калгандар барбы? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга бир сахаба келип, "Ya Rasulullah, мен мусафирмин, чоочунмун" dedi. "Мен конок болушум керек, жабарарга жерим жок" dedi. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Hazreti Anasты бүт аялдарына жөнөттү. "Барып көрчү, үйлөрүнүн кимисинде тамак бар экен" dedi. Ал үйүнө барды, бул үйүнө барды, кайра келтирип, "Сизди ыйман менен, дин менен жөнөткөн Аллахтын аты менен касам ичип айтам, бир дагы аялыңыздын үйүндө суудан башка нерсе жок экен" dedi. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ошол жерде ансарлардан бирөөсү келип калды эле, мына ошого карап туруп, "Фабайнама хуа казалик из жаа раджулун минал ансар, факала набий Аллах, аиндака шайун тазхабу бидайфина хазиги лейла?" "Бир тууганым, сенин үйүңдө бир деме барбы? Муну биздин конок тапар, бүгүн бир коноктоп койгону" dedi. Жанакы Мадиналык ансарлардан болгон сахаба, "Ооба я Расулалла, бар" dedi. Мына ошентип үйүнө жетелеп барып, аялына айтты, "Пайгамбар конок берди, пайгамбардын коногун коноктошубуз керек" dedi. Жанакынын аялы, "Нандын жартысы гана бар" dedi. "Конокко гана жетет, бирок экөөбүзгө жетпейт" dedi. "Андай боло турган болсо сен нанды алып кеп, тамактап кеп койгондон кийин жанакы шамды, чыракты оңдомуш болуп, жыгытып берип өчүрүп коесуң, сен экөөбүз тырыктатып алымыш болуп тура беребиз, ал эми конок курсагын тойгозуулат, пайгамбар ишенип берген коногун ачка койбойлу" dedi. Мына ошентип таң атып, кайра мечитке барган учурда, мечитке кирер замат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жанакы сахабага кайрылып туруп, "Ма санаата бидайфика лейла?" Кечинде сага берген конокко эмне мамиле кылдың dedi. "Не кылдың" dedi, "Кечки конокту" dedi. "Кала фазананту анна дайфа шакани ила Расулилlah." Мен ойлодум дейт, жанагы конок барып туруп, "Малаңыз кеч атайын, сиз ишенип жөнөтсөңүз жалчытпады. Мени не торакасынсага жаткызып койду. 5 жылдызга апарып, дагы бир неме кылбады" деп арызданып бердиби деп ойлодум дейт. "Ya Rasulullah, өз үйдө жарты эле нан бар экен, керек болсо аялым экөөбүз жегенибиз жок. Моундай кылдык" дедим дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, "Атани Жибраил алейхиссалам фа ахбарани анна раббука ажиба." Жибраил келип, "Сенин конокко кылган мамилеңе таң калды" деп айтты. Ва фи риваятин же болбосо, "Дахика, Аллах Таала сенин кеч конок сыйлагандыгыңа разы болуп каткырып күлдү" dedi дейт. "Ва юсируна ала анфусихим ва лау кана бихим хасаса." Кереметтүү Кур'анда өздөрүндө муктаждык болсо дагы өзгөлөрдү үстүн койгондор бар деп ошол кечеде аят түшүптүр. Ушул аят түшкөндө Аллах Таала ошол пендеден разы болуп, каткырып күлүптүр. "Менин пенделерим өздөрү муктаж болсо дагы өзгөнү биринчи орунга коёттор" деп. Бүгүн биз момундар кереметтүү Кур'андан бул аятты окуп тургандар тилекке каршы өзгөлөргө "Ла ю'мину ахадукум хатта юхибба ли ахиhi ма юхиббу ли нафсиhi." Силердин бирөөңөрдүн иманы толук болбойт, өзүгө жакшы көргөндү өзгөгө жакшы көрмөйүнчө деген хадиске амал кылабыз. Кереметтүү Кур'анда бул окуяларды угабыз, башка кылабыз. Өзгөнү биринчи койгондордун амалына Аллах Таала каткырып күлүптүр дейбиз, таң калыптыр дейбиз, Жебрейил периштени жөнөтүптүр дейбиз. Бирок момундар кээде мечиттен чыкканда дагы тыгын, бирин-бири дээлейт. Киргенде дагы тыгын. Кайсыл жерге бир очерет бар жерге барган болсоң, мусулмандар бар жерде бардак очерет сакталбайт. Мына бардыгыбыз Мекке, Медина, ажылыкка, башкага барып атабыз. Кабанын айланасында башкасынын ихрамы чечилип калган, башка болгон бирин-бири делеп, биринин үстүндө бири басып интернеттен баарын көрүп атасың. Автобуска чыкканда, түшкөндө. Бирок ошол эле учурда бүгүн мына биздин балдар, кыздар Европада, башкада жүрөт, мусулман эмес өлкөлөрдө жүрөт, Японияда жүрөт. Жана тез кабар Атакул ака өзүм
bir 15 günden beri Kытайda жүрөт. Бардыгыбыз кино көргөндөй көрүп отурабыз. Динсиз дейбиз, кедаларды капыр дейбиз, Кудайдан жөө качкан дейбиз. Бирок ошолордун тартиби, тазалыгы, башкасы биз мусулмандар үлгү ала тургандай. Биздикилер ушу барсаң, больницада дагы ажаңдашып аткан, банкта дагы урушуп аткан, башка аялы аялда эмес, эркек эркекте эмес, жаш жашта эмес, кары карыда эмес, маршруткада да, башкада дагы бүгүн баары эле кыйын, баары эле блогер. Кармап алган дагы. Муну мен очередин бузуп койду, бул антип койду, бул мынтип койду. Бири видеого тартып интернетке, Instagram, Facebook'ка кирип болбой калды. Бүт эле кыйындар, бүт эле аппактар. Элдин баары эле ушул жанакы өзүн туура деп ойлойт, экинчи тарап күнөөкөр, экинчи тарап туура эмес кылгандай. Бардыгы эле өзүнүн укугун талашат. Бардыгы эле өзүнүн укугун. Экинчи адамдын укугу башталган жерде сенин укугуң ошол жерден бүтөт дегенди эч ким түшүнгүсү келбейт. Айюхал Абдул Муптала, бүгүн башында бир аз көйгөйү бар, проблемасы бар менин бир туугандарым. Бүгүн сен карыздарымын деген болсоң, дүние акырет, бейиш тозок, ошол кишинин урматына жаралынган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дүйнөдөн кайтканда, Айшене өзү айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям туффия ва дир'уху мархунатун индал яхудин би 30 са'ан мин ша'ирин. Пайгамбар дүйнөдөн өткөн маалда пайгамбардын сооту жана согушта кие турган защитник калкан сооту бир яхудийдин үйүндө жанакындай мархун бул жана буюм берип орун акча алып атышпайбы? Залог. Бизде эреса көп го. Ломбард. Пайгамбардын немеси, пайгамбар керек болсо ошол дүйнө акыреттин улуусу болгон, пайгамбарлардын мырзасы болгон пайгамбар дүйнөдөн өткөндө артыкча акчасы жок экен. Пайгамбар өлгөндө Айшене өзү айтат, пайгамбардын сооту жанакы бир 70 килограммга жетпеген. 70-30 саа деп коет, бул ушу 70 килограмм тегерегиде. 70 килограмм тегерегиндеги арпа үчүн бир динсиз капырдын үйүндө ломбардта залогтеле дейт. Бүгүн сен бир аз карыз болуп калып, ойлонуп проблема кылгандар. Айюхал Муптала, бүгүн кээде ден соолугуна зыяны барлар, бир аз эмне жанакындай неме болгондор, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Ухудта тишинен айрылгандагысы, андан тышкары мына ошол жанакындай жаагына бир темир сайылгандагысы, азап чеккендегисин эстегенде, сенин денеңе келген сыноолор сыноо эмес экендигин түшүнөсүн. Бүгүн бир аз кордук көрдүм, зулум чектим дегендер, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын зулум чеккендиги, кыйналгандыгын укканда, сенин проблемаң, сенин көйгөйүң, сенин кордук эмес экендигин түшүнөсүн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын улуу сахабаларынан Ибн Мас'уд айтат, Пайгамбар Каабанын жанына келип намаз окуп сажда кылып баштаган учурда Абу Жахил сыяктуу дин душмандары ким азыр Мухаммад саждага барганда төөнүн жанакындай ичек чабагынын, карынын булганы үчүн Мухаммаддын башына коюп коет деди. Ошол жердеги кээ бир динсиздер мен коем деп талашып, барып Пайгамбар саждага барганда үстүнө мына ошол төөнүн карынын коюп койду. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям нар бери кыймылдап чыга албастан туруп калды. Ибн Мас'уд айтат, мен барып пайгамбарды куткарганга жарабадым дейт. Адамдардын бирөөсү пайгамбардын кызы Фатимага чуркап барып, атаң тура албай калды, капырлар бастырып койду дегенде, Фатима энебиз аял киши экен, кыз экен, атасы үчүн чуркап келип, үстүндөгүн түртүп берип атасын тургузду. Намазды бүткөндөн кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям алаканын жайып, пайгамбар дайым дуа кылганда 3 жолдон дуа кылат экен. Кудайдан бир нерсе сураганда 3 жолу кайталап сурайт экен. Аллахума алейка би Курайш. Аллахым бу Курайшты саңа тапшырдым деди. О Аллахым бул Курайшты саңа тапшырдым деди. Пайгамбардын доошун уккан Курайш чочуп, коркуп, акырын үйлөрүнө жылып кетишти. Пайгамбар экинчи жолун которуп, Аллахума алейка би Абу Жахил ибн Хишам. О Аллахым Абу Жахилди саңа тапшырдым деди. Утба ибн Рабияны тапшырдым деди. Валид ибн Уқбаны деди. Умайя бин Халаф деп 7 адамды санады дейт. Аллахым ушул 7-өсүн саңа тапшырдым деп дуа кылды дейт. Абдулла ибн Масуд айтат, арадан 2 жыл өткөндөн кийин Бадыр салгылашуусунда дейт. Согуш бүткөндөн кийин кырылып, жанакындай башы алынып, өлүп, кордолуп жаткан капырлардын арасынан 7 адамды таптык ал. 7 адам тең пайгамбар жанакында фамилиясын окугандар эле дейт, атын айткандар эле дейт. Аллахым Абу Жахилди жок кыл, тигини жок кыл, муну жок кыл, Умайя бин Халафты жок кыл деп пайгамбар атын атаган 7 сахаба тең мына ошол Бадырда, мына ошол жерде кордук менен өлүштү дейт. Урва ибн Зубайр قال قلت
لعبد الله بن عامر بن العاص أخبريني بأشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. Зурба ибн Убайр айтат, мен дейт, Абдулла ибн Амрға қарап айттым дейт, капырлардың пайғамбарға ең көп жаман көрсеткен қордығы қайсы дедім дейт. Капырлар ең жаман пайғамбарды қайсыл азапменен азаптады эле. Пайғамбардың башына эми көп азап келген, бирок ошолордун ичинен ең жаманы қайсысы болгон деп сурадым дейт. Мына ошондо Абдулла ибн Амр айтат, Уқба ибн Аби Муайт фаахаза биманкиби Расулилла. Бул киши келип, пайгамбар менен бир аз карзы бар экен, пайгамбардын жакасынан кармап, баягы карзды качан бересин деп бууп калды дейт. Мына жакасынын каттыктыгынан пайгамбар буулуп, өлөрүнө бир аз эле калды дейт. Болгондо дагы ал киши менен пайгамбар карз алганы менен жанакы уадалашкан күн келе элек болчу дейт. Hazreti Abu Bakır жүгүрүп келип, араң куткарып калып туруп, атактулуна ражула. Силер не? Роббим Алла деген ыйман менен исламга чакырган, акыйкатты түшүндүргөн инсандарды өлтүрө бересиңерби деп туруп, Абу Бакыр келип куткарып калды. Пайгамбар болор болбос акчанын айынан ушинтип, капырлардан кордук көргөн деди. Айюхал муптала, хал таибта мин ибадатилlah. Бүгүн башына сыноо келгендер, дуа кылгандан, намаз окугандан, ибадаттан чарчадыңбы? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир дагы багымдат намазын каза кылбаптыр. Канча жолу багымдат окуган болсо, бир жолу каза болуп калат. Ал күнү дагы мына ошол согуштан келатып жолдо багымдат жакындап калган учурда Азирети Билалды азанчы кылып, "О Билал, сен уктабай дежурствода тур дагы, багымдатка баарыбызды тургузасын, калганыбыз бир аз эс алалы" дейт. Мына ошентип булар турган маалда буларды ойготкон нерсе Азирети Билалдын ойготкон эмес, балким күндүн аптабына ойгонушат. Ошентип пайгамбар өмүрүндө бир жолу Азирети Билалга ишенип багымдатты каза кылат. Балким пайгамбардын багымдатты мына ошойдо Азирети Билалдын уктап калганы дагы сиз биз үчүн Алланын берген бир рахматы. Бүгүн күндө багымдатка турбай аткандар, жумага келатып, жумадан чыкканда окуп коюп аткандар үчүн шарият болуп, Аллах Таала тарабынан бизге бир эмне шарият болгондогус. Эгер пайгамбар ошондо дагы уктап калбаганда, анда каза намаз деген түшүнүк жок болот эле дагы, бүгүн багымдатка турбай калгандар уктап, жанакы 12де туруп жумага келгендердин абалы кандай болор эле Кудай билет. Кээде пайгамбардын унчукпай койгону, кээде укпамыш калып койгону, кээде уктап калганы дагы сиз биз үчүн бактылуулук экендиги, рахмат экендигин урматтуу мусулман бир туугандар унутпашыбыз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өмүрүндө бир гана жолу мечитке чыгып жамаат менен намаз окуп алыптыр. Ал дагы мына ошол өлүм астында тураарга аргасы калбай, эки сахаба сүдүрөсө дагы чыга албай калган күндөрүндө гана жамаатка намазга чыгып калыптыр. Калган маалда жамаат менен намаз окуган экен. Өзгөчө пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям путтары шишип кеткенге чейин тахажжуд окуйт экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Азирети Айшаны өзү айтат, күндөрдүн биринде пайгамбар менин үйүмө келгенде, "О Айша, эгер кааласаң сенин жаныңда жатпастан, бир аз Роббиме ибадат кылайын" дедим дейт. "О Алланын элчиси, мен жанымда жатканын жакшы көрөм, бирок Кудайга тооба кылам десең, ибадат кылам десең, албетте ал нерседен туса албаймын" деди. Пайгамбарыбыз таң аткыча намаз окуду, ыйлады, кайгырды. Мына ошол пайгамбар намаз окуган жерлер өл болуп калды. Азирети Билал айтат, мен багымдатка келип, азан айтып, араң токтотуп, андан кийин багымдатка чыгардым дейт. Мына ошондо мен, "Я Расулалла, эмне эле мынча өзүңүздү кыйнайсыз? Аллах Таала сиздин өткөн жана келерки күнөөлөрүңүздү кечирген эмеспи?" десем, "Афала акуну абдан шакура", жаратканга шүгүр келтирүүчү пенделердин катарын толуктабаймынбы деп, пайгамбар саллаллаху күнөөсү жок болгондугуна карабастан, башка болгондугуна карабастан, ибадатта, жаратканга жалбарууда мына ошондой туруктуулукту сактаган экен. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүн бир аз кайгыргандар башкалар, эки жол тагайышка туруп коюп, эки жол кыйналганда дуа кылып коюп, Кудай Таала дуама жооп бербей атат дегендер, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям путу шишип кеткенге чейин, багымдаттын азаны чыкканга чейин желкесин көрпөчөгө төшөккө койбостон таң аткыча тик туруп жаратканга дуа кылган экен. Бүгүн эгер ийгиликке жетебиз десек, башыбызга келген көйгөйлөрдөн кутулабыз дей турган болсок, жараткан астында дуаларыбыз кабыл болсун дей турган болсок, пайгамбар жашоосунан өрнөк алып, жаратканга чын дилден дуа кылалы. Жашоо кыска, убактылуу. Бул убактылуу дүйнөдө биз момундар рамканын ичинде сыноо үчүн жаратылганбыз. Мына ошол сыноо базарында жүрөбүз. Сыноодон өткөндөр эртең жараткан астына барганда ийгиликке жетет. Сыноодон өтпөй калгандар, кимде ким ийгиликке жеткен болсо жаратканга мактабайсың,
Ал эми сыноодон өтпөй калгандар болсо өзүн гана өзү жемелесин дейт. Бүгүн денебизде жан бар экен, бүгүн акылыбыз бар экен, бүгүн ичер суубуз бар экен, бүгүн жумага келип тооба кылууга мүмкүнчүлүгүбүз бар экен. Демек жаратканга жалбаралы Кудай Таала бардыгыбыздын ибадаттарыбызды, тоболорубузду кабыл кылып, биздин көйгөйлөргө Аллах Таала өзү жеңилдик берсин, жардам берген болсун. Субхана роббика роббил иzzati amma yasifun ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи роббил аламин. Аллахым өзүңдөн жалбарып суранарым. Ооруп аткан бир туугандарыбыз бар, өзүң шифа бергиниң. Аллахым мына ошол ден соолугуна операцияга муктаж болгон бир туугандар бар. Аллахым аларга өзүң жардам бергиниң. Аллахым карыздар бир туугандарыбыз бар, карыздан кутулушуна өзүң жардам бергиниң. Жараткан Аллах Таала ар кимибиздин жүрөгүндө мага белгисиз өзүңө белгилүү болгон көйгөй, кайгылар болгон болсо, Аллахым өзүң жетиштүүсүн, өзүң жардам берип, өзүң залымдардын зулумдугунан сактап, Аллахым жүрөктөрүндө кандай тилек болгон болсо өзүң кабыл кылгын я Раббана Раббал аламин. Аллахым элибизге, жерибизге тынчтык берген, ынтымак берген, билимдик берген, ар кандай бала апаттардан, оору сыркоолордон өзүң сактагын, табигат кырсыктарынан сактагын. Аллахым мына жаз келип, жаан апаттарынан, мөндүр, сел апаттарынан элибизди, жерибизди сактап, бардар, бактылуу жашоо насип эткин я Раббана Раббал аламин. Аллахым ушул күнгө чейин билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү кечирген. Аллахым ушул күнгө чейин билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү кечирген. Аллахым ушул күнгө чейин билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү кечирген. Мындан аркы жашообузду күнөөсүз өткөргөнгө өзүң тавфик бергин я Раббана Раббал аламин. Аллахым мындан аркы жашообузду өзүң иман, ислам жолунда өткөргөнгө насип эткин я Раббана Раббал аламин. Үй бүлө, бала чакабыздын өмүрүн берген, ден соолуктарын берген. Аллахым келин кыздарыбызга иман берген, инсаф берген, уяттуулук берген. Аллахым этектерин бир аз узунураак кылып жаба турган, Аллахым атадан, агадан, эркектен, чоочундардан бир уяла тургандай уул кыздарды тарбиялаганды баарыбызга насип эткин я Раббана Раббал аламин. Аллахым жалпы өтүп кеткендерди өзүң рахматыңа алгының. Аллахым жалпы өтүп кеткендерди өзүң рахматыңа алгының. Аллахым биздин дагы көзүбүз өткөндө артыбыздан биз сыяктуу келип жумада, башка да Аллахым Кур'ан окуп, намаз окуп, артыбыздан дуа кыла турган уул кыздарды тарбиялаганды баарыбызга насип эткин. Ва саллаллаху таала аля хайрил Мухаммад ва аля алихи ва сахбиhi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahim.